Арбаңыздар, урматтуу телекөрөрмандар, Чактыш маданий көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн күнгө шаршемби Манас боюнча сөз кылып келебиз дайыма. Мен эми студиябызга келген конокторду алгач тааныштыра кетип, андан кийин кандай сөз болот, кандай тема болот, ошон жөнүндө айта кетмекчимин. Азыр адегенде эле баштаганда ушул төр жакта олтурган Манас тануу ийриминин жетекчилери Алина Кубанычбекова жана Асел Замирбек кызы мына татынакай ушундай турган студиябызга келген окуучуларды алып келип олтурган убагы мен тарапта олтурган, жанымдагы олтурган номер 35 жалпы орто билим берүү мектебинин 5 Б класснын окуучусу Узарбек Анарбеков келип олтурат. Ар жакта олтурган болсо номер 66 ден соолуктун жана өнүгүүнүн мектеби гимназия окуу тарбия комплексинин 5 Д класснын окуучусу Ислам Шаршенкулов олтурат. Анын жанында кайрылы ушул 35 жалпы орто билим берүү мектебинин 6 Б класснын окуучусу Диана Нурбекова. Ал эми 38 гимназия окуу тарбия комплексинин 6 Б класснын окуучусу Акбар Молдогазиев келип олтурат. Урматтуу туугандар, телекөрөрмандар, биз ушул окуучуларды чакырганыбыздын себеби 25 февраль бүткүл дүйнөлүк эне тил күнүнө карата Бишкек шаарындагы Свердлов 1 май Октябрь Ленин райондорунун арасында Манас кубогу аталышындагы жаш манасчылардын команда аралык конкурсу болгон экен. Мына ошого карата биз ушул жеңүүчүлөрдү, алдыңкы байгелерди алгандарды чакырып, манас айттырып сөз кылалы деп турабыз. Ал эми адегенде мен манас айттырардан мурда биринчи ушул мугалимдерге, жетекчилерге сөз бергим келип турат. Ушул манас тануу ийрими, манас тануу жагына сиздер тарбия берип, сабак берип келет экенсиздер. Ушул манас тануу ийрими кандай иштерди алып барып атат деген суроодон баштайлы. Асел, сизден баштайлы. Саламатсыздарбы биринчиден? Негизи манас тануу ийримдери азыркы учурда жакшы көңүл бурулуп калды. Эң алгачкылардан болуп, манас тануу ийрими 2014 жылы номер 38 Райхан Шүкүрбеков атындагы гимназия окуу тарбия комплексинде ачылган. Ошондон баштап башка мектептерде да ачылып баштады. Биз иштеп жаткан мектептерде 2018 жылдан баштап иш алып барат. Ал жакта биринчи жаңы ачылган жылдары окуучуларды кабыл алуу абдан оорго турган. Себеби дегенде Манас боюнча көпчүлүк мектептерде кызыгуу жок болгон, Манас боюнча түшүнгүлөрү келбейт. Мектебибизде жарымы орус, жарымы кыргыз тилдүү болгондуктан көпчүлүк эле көңүл бурбай калышкан да. Анан эң алгачкы жылдары ар бир класстан өзүбүз кирип, кыдырып, окуучуларды чогултуп даярдап жаттык. Анан азыркы учурда өзүлөрү кызыккандар, өзүлөрү келип кайра эжей деп аркабыздан келип катышып, көптөгөн конкурстарга катышып, мына азыркы учурда жакшы ийгиликтерге жетип атабыз. Андан сырткары ар бир мектепте манас кабинеттери ачылып атат. Ал эми шарты жок кээ бир мектептерде манас бурчтары ачылып атат. Ал жакта көптөгөн көргөзмөлөрдү, окуучулардын ийгиликтерин коюп, азыркы учурда жакшы көңүл буруу болуп калды. Сиз кай жылы мектепте? Мен 2018 жылы номер 66 гимназия окуу тарбия комплексине киргем. Ошондон баштап азыр жакшы иш алып барып атабыз. Жакшы, Алина, сиздердики кайсы мектеп, сиздерде кандай болуп атат иш алып баруу? Мен иштеген мектеп Октябрь районуна караштуу 91 мектеп гимназиясы. Мен ал мектепте 2018 жылдан бери иш алып барам. Башында Асел айтып өткөндөй эле кыйынчылыктар болду, оорчулуктар болду. Өзүбүз класстарды кыдырып, окуучуларды чогулттук. Бүгүнкү күндө жакшы, өзүбүздүн башынан бери алып келаткан окуучуларыбыз бар, жаңы түзүлгөн группалар бар. Алар менен ошо манас ааламын тааныштыруу, манас айтууга үйрөтүү чеберчиликтери менен иш алып барабыз. Бүгүнкү күндө конкурстарга катышып, жакшы орундарга жетип, ийгиликтерди багындырып аткан учурубуз. Жакшы, негизинен баягы манасчыларды да чакырып, баягы мен уккандан бир көргөн демекчи, манасчыларды көрүп, манасчылардын баягы кыймыл аракетин карап, ошолордон жакыныраак үйрөнсө дагы ылдам үйрөнөт болуш керек дейт. Манасчыларды чакырып турасыздарбы? Ооба, биз мектепте мурунку жылдары ошол мектепте атайын иш-чараларды кылып, манасчыларды чакырып, жумасына бөлүп койчубуз, бул манасчыны чакырабыз деп. Жаш манасчылардан улуу манасчыларга эмгек сиңирген артист Назаркул Сейдирахманов атабыздан баштап
жаш манасчыларга улук мырзалардан бери чакырып биз жолугушууларды өткөрүп окуучуларды кызыктырып жатканбыз. Анан кийин ортодо пандемияга байланыштуу онлайн сабак болуп калды, аралыктан окутууда. Ушул аралыктан окутууда бир аз кыйынчылык болду. Бирок шаарда болгон окуучуларды Манас академиясына чакырып, ошол жактан тексттерди берип жаттатып, ал жактан да агайлар барып, өз алдынча жекече иштешип аттык. Бул негизи Манас боюнча сабак берүүдө эч кандай деле тоскоолдук болбойт экен. Өз алдынча деле бирден чакырып алып даярдасаң деле бул абдан окуучу үчүн дагы, өзүң үчүн дагы жеңиш болот экен. Бул пандемия учурунда көп деле кыйынчылык жаралган жок десек да болот да. Анан ошо агайлар менен дагы байма-бай жолугуп турдук ошол жактан. Жакшы, шаардагы деп калдыңыз да, анан айылдан да келишип атты беле? Жок, булар жана аралыктан окуганда көпчүлүк окуучулар айылга кетип калышты да, туугандарынын үйүнө ошол жака кетип калышып, көпчүлүгү шаарда болбой калды да. Анан шаарда болгондорду ошо академияга чакырып, ошол жактан үйрөтүп аттык. Азамат, анда мен эми мына ушул жерге келген мыктынын мыктылары тандалып келет ушул биздин студиябызга, манас айткандар, бая келип орундарды алгандар. Мен ушул Акбар сенден сурагым келип атат. Ушул өткөндө Нарынга да бар фестивалга катышып келипсиң, Анан деги эле ушул Манас күбөгү кандай өттү сен өзүң катышкан боюнча? Жакшы өттү. Назаркул Сейдрахмановдун жана алардын 30тан ашуун балдар барды. Ошол жакка барып. Көп барып да, 30тан ашык манас айтышты ушулар да. Ооба. Өзүң кандай мындай манас айтып атып, ошончо элдин алдында толкундануу болдубу? Ооба, болду. Толкунданып. Байгелүү орунду алдың, грамота алдың. Алдык. Дагы манас айткың келип кызыгууң арта баштады. Ооба. Буюрса жакшанда. Диана, сенде кандай болуп атат мынакей? Диана кыздардан манас айткандар буюрса азыр көп чыга баштады, мынакей. Мен өзү былтырдан баштап эле ушул манас чөйрөсүнө аралашып келе жатам. Былтырдан баштап эле биздин мектепте манас илими ачылып калып, ошолдон бери катышып, көптөгөн ийгиликтерге жетип жүрөм. Кече жакында өзүбүздүн команда болуп, топ болуп, Свердлов району болуп, баш байге биринчи орунду алып келдик. Азамат. Азыркы учурда дагы өзүбүздүн тобубуз болуп, көптөгөн ийгиликтерге жетебиз деп үмүттөнөм. Азамат, Ислам сенчи? Ислам. Мен ушу манас Канчанчы классынан баштап айтып калдың манасты? Мен мурунтадан эле айтып баштагам. Мен бул ийримге эми 1 жыл болду катышканыма. Өзүм биринчи класстан бери айтып жүрөм. Биринчи класстан бери биринчи орундарды алып багынтып келатасың. Ай Азамат, мынакей карачы, ушундай силерде Кыргызстан жигиттери көп болсун. Узарбек, сен? Мен манас ийримине катышып баштаганыма жарым жыл болду. Жаңыдан кароо сынактарга катышып баштадым. Өткөн жылы республикалык жаш манасчылар кароо сынагына катышып, биринчи орунду алган эмесмин. Жигерди катышкан үчүн диплом алгам. Азамат, ошо жигерди катышып отура берсең, Кудай буйрса жетесиң. Себеби кызыгуу болуш керек. Сөзсүз эле манас айтып, баш байгени алып, биринчи орунду алуу эмес, катышкандын өзү чоң эрдик да. Анткени ал манасты айтып турган киши айтат, касиети бар киши айтат. Мына силерде ошондой нерселер бар, буйруса көпкө ийгиликтерге жетесиңер. Манас атанын арба колдосун. Эми Узарбек, сенен баштайлы. Манасты көпүлдөтүп айтып бер, биздин телекөрөрмандар мына жаш манасчылар келиптир деп балдары, неберелерин балким чакырып, карачы булар манас айтып атат. Ушуларды уккула, көргүлө, телефон тиктей бербей деп аларды жанына алып келип отургузуп аткан болуш керек. Ошон үчүн кара, шаарда болсо да ушулар манас айтып атыптыр. Оюндарга кызыкпай, телефон көрбөй, жалаң манас окушуп атыптыр деп кызыгып, азыр алар да суктанып аткан болуш керек. Андыктан кел анда Узарбек, Канкейдин тайторун чапкан. Кайран энен каны көй, көңүлү жаман бөлүнүп
көзүнүн жашы төгүлүп, казгалдак деген кайран кош кайрылбай учкан таладан, ургуп турат турагыр карнынан чыккан баладан. Ай караңгы бүркөлөт, түн эмине болот деп, артта калса тайтору күн эмине болот деп. Ошо кезде жеңекең көзүнүн жашы төгүлүп, кабырга сөгүлүп, карагаттай кайран көз камчы бою жаш кетип, бүтүнө сынды кайран көз бөлөк жаш кетип. Кайран Манас өлгөндө канкордон калган сан дүйнөң. Ей баракалды. Алтарым камчага чейнеп бөлгөндө, адыбай төрттөй экөнү майлай келген эмеспи, белдемчинин түбүнө беренеңдин дүрбүсүн бир кереге тиер деп, бенененең бейт алай ала келген эмеспи, белдемчинин бүгүнө бекпе кеткен дүрбүнө чынап алып жыргап жаңып бочосун бурлаттарга дүрбүсүн өлең. Ей баракалды. Караса көзгө илинбей, кара баскан тайтору кайда экени билинбей, белгилүү күлүк жан эле берин төрөн өлгөндө, катагынан кан кошой азага берген мал эле, асыйын санап келгенде 60ка толду эле. Ушу быйыл тайтору 60 асый болду эле, күн эмине болот деп дүрбүс алып караса, калкаманын каласа көрүнгөндө көрүнүп, көрүнбөсө көк мунар көк тумандан бөлүнүп, тодо алган урчуктар, тоомурайган тумшуктар кезең чагыдын жолунда келе жатат тайтору, 60 аттын соңунда 60 асый тайтору эми кайда жүгүрдү деп ошондо жеңекең. Ей азамат баракелди. Мынакей карачы, ушинтип көз алдыга тартып тайторунун чабылышын, тайторунун чуркашы мынакей ушу курандар айтып берип атат да. Азыр Узарбек деген куран байгеге түштү да. Эми азыр ислам дегенди мынакей Кудай буйруса кийин тайторудай 60 асый болгондо да күпүлдөп манас айтып тура турган учур болот да. Азыр эми ислам сагы берели. Манас кошой менен жолугушканы. Алтайдагы кыргыздын акылманы балт экен, жазы жак жалпак тил, жаңылбаган чоң чечен. Абаң балта кеп айтат, акырын сүйлөп бек таштайт. Журт башчысы өлгөндө кызык кылып биздерди кытай алмак бөлгөндө, бирөөбүз кеттик эренге, бирөөбүз түшүп кеттик тереңге, бирөөбүз келип тыгылдык мына бул кара алмак алтага. Уламадан уласак, Ей азамат айта бер. Келгендерден сурасак, ала тону жер кылып жүргөн кыргыз бар дешет. Ал окени алышып сүргөн кыргыз бар дешет. Каттаганды кан кошот, белгилүү балбан эр ошол. Тодой темир курсаган, тоону кошой бир саган, тоону кошой бир салса, тоону кылган ташталган, коргонду таштан салган дейт. Азган тозгон кыргызга абам кошу карыя башчы болуп калган дейт. Биз айдалып кеткенде, бул Алтайга жеткенде, кыла жыл баштан өткөндө, келгендерден кеп уккам, эрбүү аман деп уккам. Үрбүнүн жайын айтайын, эки кемин жайлаган, эгиз кара ат байлаган, күрүчүн күздө айдаган, күлүүгүнө күрүчтү күрмөн берип байлаган, жалгыз жүрүп көбөгөн, жарды жүрүп байыган, таздын улу өрүрбү, адагы кыргыздан чыгып эр болуп, кайрат кылып бел байлап, какынбакан кези дейт. Кагылайын Манасым, ала тоо жерин чалып кел, туугандаңа бара алып кел. Сапарың болсун оңунан, жоо чыкпасын жолуңан. Ак балтадан азамат баракелди. Манас аттанды, эрчиткени 40 бала, бөчөт көл басып, адыр-будур бел ашып, көк чалың Манас жол жүрүп, Алтай абай мол жүрүп, сон эл сон жер көрдү, аркырап баккан суу көрдү. Аркаган ала тоо көрдү, көргөнгө көзү кубанып, ашу ашып таш басып, бет алып чыкты көк жалың, үч каркыра жерине, жергелеше чыгыптыр, жылтыр каны шыбагы, белден болуп чириптир, беттегеси тулаңы, жалбырагы жаргактай, жаткан экен каркыра, кара куртту бармактай. Балтырканы билекти, марал үркүп чугойсо, мал агашка энекти, кызыл кыя кымбат жол, кылтайтып ашып түштү дейт. Ошондо Манас олугуп, ысык көлгө жолугуп, береке экен бел экен, пенде жүрчү жер экен, түнгөсү ырыс кен экен. Жаны барымыз көл, жер сорусу турбайбы, жерден киши тунбайбы.
жерден киши тынбайбы? Өз жер жерине саңгыл бата албай, алек болчу жер экен. Туш-туштан душман кол саса, өзөндү баары жол экен. Ушуну ойлоп Манас, ысык көл бойлоп жол жүрүп, акай мол жүрүп, адыр бел ашып, өңгүлтө ашып. Алыстан көзү чалганы дарбазалы ордону, Чечтөбөнүн боюнда айландырган коргонду. Ай, азамат, ислам азамат баракелди. Мынакей карач, азыртан эле ушунча айтып атасың, кийин токтото албай сен, болду дейбиз да, буйруса. Мынакей ошондой Манасты сөзсөл айтып эмес, Манасты окуу ичиндеги каармандарды түшүнүп, ким кандай экен, ким бизге ата экен, ким душман экен, ошолордун баарын билип, Кысайкал деген ким, Абыке Көбөш деген ким, Манас ким, Алмамбет ким дегендей. Эми урматтуу эжекелер, мына ушул 25 февралда жанагы эне тил күнүнө карата бүткүл дүйнөлүк Манас кубогу өттү деп атпайсыздар. Ошолор боюнча дагы азыр теманы да биз ошол Манас кубогу деп койгонбуз. Мына ушул балдар жакшы дипломдорду алып, кызыгуусу артып дегендей. Кандай өттү, канча оо келди, кайсы райондо болду, кайсы мектепте болду, ошону өзүңүздөр айтып берсеңиздер. Бул 25 февралда болгон Манас кубогу конкурсу негизи уюштуруучулардан Улуу Кыргыз Ордо, Бишкек шаардык мэриясы жана ошондой эле Көй Кашка коомдук фонду биргелешип өткөрүштү. Бул Манас кубогунун негизги максаты бул райондордо ошол мыкты манасчыларды тарбиялап чыгуу, алардын санын көбөйтүү деген максатта уюштурушуптур. Негизи конкурста топ тайпа аралык болду. Бишкек шаарындагы Серлов, 1 май, Октябрь жана Ленин райондорунан ар биринен 10 окуучудан турган бирден команда келди да. Аларды биринчи тандоодо ошол районодон тандап беришти. Ар бир мектеп өзлөрүнүн мектебиндеги мыкты манас айткан окуучуларды жөнөтүшүп, алардын видеолорун жөнөтүшүп, анан ошол жактан районодон эң мыкты айткан окуучулардын видеолорун тандап алып, ошол окуучуларды командага кошуп конкурска барышты. Мына Серлов районунан бул жакта турган Акбар, Диана, Ислам, Узарбек өңдүү окуучулар бир командада барышты. Калыстар тобунда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Назаркул Сейдирахманов, маданияттын мыкты кызматкери Кенжебеков Жаныбек жана ошондой эле мэриядан Эльвира Кеңешбековналар отурушту. Алар ар бир окуучунун манас айтканын угуп, аткаруу чеберчилигине 10дон балл берип эсептешти. Мына ушундай балдан жалпы жыйынтыгында Серлов району 216 балл алып биринчи орунду алды. Ал эми экинчи орунду 1 май району алды. Алар 128 упай алышты. Ал эми 3-чү орунду Октябрь району 127 балл менен алды. Анан баш байгени Ленин району 226 балл менен алды. Себеби дегенде ал жакта Ленин районунда эң мыкты дасыккан манасчылар сабак беришет. Биздин райондо, мисалы Серлов районунда көбүнчөсү манас илимдерин жетектегендер мугалим эжейлер да, кыздар. Анан кыздар көпчүлүгүбүз манастын оонун кантип айтыш керек, кайсыл жерде созуш керек, мындай жакшы эме үйрөтүү бизге кыйын болуп атат да кыздаргачы. Анан ал жакта көбүнчөсү ошондой дасыккан агайлар болгондуктан окуучуларды абдан мыкты даярдап келишиптир. Анан баш байгени алар алып кетишти. Бирок биздин Серлов районундагы окуучулар деле болгон аракетин жумшап, ошол жерде өзлөрүнүн мыктылыгын көрсөтүп беришти. Бул иш-чарада конкурста башкы демөөрчү, бул Манат холдинг башкы демөөрчү болушту. Алмаз Бегалиевдер демөөрчү болушуп, ошол ысык тамагын уюштурушту барган окуучуларга. Ар бирине ошол грамота, медаль жана ошондой эле акчалай сыйлык беришти. Окуучулар үчүн дагы абдан жакшы болду. Мугалимдер да акчалай сыйлык, дипломдор менен сыйлашты. Абдан жакшы болду. Жакшы. Конкурс Каражыгачтагы номер 91 гимназияда болду. Бул жак Алиналардын мектебинде болду. Мектеп дагы абдан жакшы уюштурушуптур. Булардын дагы залдарын жасалгалап, атайын музыкалык аппаратуралардан бери алып келишип, эң жакшы даярданышыптыр. Булардын мектебине дагы ыраазычылык билдиребиз. Жакшы, анда Алинанын өзүнүн оозунан угалычы. Кандай кылып уюштурдуңуздар? Кандай болду күтүп алуу деген баягы конок күтүү, конок баргандан конок күтүү өтө чоң жоопкерчиликтүү да. Негизи эле кыргыз эли конок күтүүдө көңүлдүү, абдан жакшы урушат. Биз башка райондордон, башка мектептерден келген конокторду колубуздан келишинче жакшы күтүп алууга аракеттендик. Уюштуруу жаатынан биздин мектепте атайын ошондой уюштуруу тобу бар, организаторлор. Ошолор менен бирдикте уюштурулду мектепте, актовый залда.
өзүбүздүн окуучуларыбыз да катышты. Эми келген конокторго жол бошотуп, өзүбүздүн алыбыздын келишинче катыштык. 3-чү орунду багындырды биздин окуучу, 9-класстын окуучусу Асан Акунов Арслан. Жакшы. Анда эми кийинки манасчыларга кезек берели. Эми Диана сенден эле баштай берели. Манастын кайсы жерден айтып бересиң? Көкөтөйдүн ашынын үзүндө. Эй кызылгый кезиңден кымбатыман аскымпыйып көрүнүп калган кез экен. Кыйноого түшүп кыргыздар бөлүнүп калган кез экен. Кыйнаган калың Кытайга карматып салган кез экен. Көкөтөйдүн эммеге калмак Кытай манжуга талатып салган кез экен. Манастап жоо салып кыш чороо кирип барганда албан кошо ордунан турбаганын карачы. Арстан Манас барганда атасын көргөн баладай ыйлаганын карачың. Ошондон акырын сүйлөп бек таштайт, алдалай көнүм окчуңа деп баштайт. Көкөтөйдүн кызы каш көргөнү келген экенбиз, таланып кара Кытайга омуна сөлгөнү келген экенбиз. Кара Кытай манжунун алган түлүңери бар, алакандай кыргыздан ала албай жүргөн кеги бар. Бигбайды салып булачта бет алышар жери бар, чатакташпай чырдашпай дегенине көнөлү. Маникер тартуу берелиң, ат менен алдап салалың. Айланайын Манасым, булардын амалын айтып табалың. Муну угуп Манастын кары чыгып бетинде, чары чыгып көзүнө, ошондо кошойгоң айтып отурганың. Гүлдөп турганда гүлүктү кантип берейин, көчөгөн экен буга апыр, бүгүн гүлпүлдөшүп көрөйүн. Айдын майдай турганда аргымак кантип берейин, алжыган экен буга апыр, бүгүн алып урушуп көрөйүн. Атпай кыргыз журт үчүн ажалым жетсең өлөйүн. Жигиттери колдосо жинейганын төгөйүн. Кычкыл барың жолумдан калмакты беттеп келейин. Ушул ажылдан капырдым мен калганын жерге төгөйүн. Азамат деп карды Манас калганда, калмак менен Манас чатакташып калганда, казандан этти талатып, көп калмакка сабатып, бай мырза келди ган болуп, өткөн бою чаң болуп, көкөтөйган каныш кылдык Манас. Көбүрөөк азат иш кылдык Манас. Кара Кытай манжулар этти талап кутурду, чабамын деп журтуңду өзүңдү байлап алат дейм Манас. Алдың азапты башкаңа салат дейм Манас. Азамат Бай мырзаны көргөндө, журту ыйлап келгенде, кордукту көргөнчө тулбай тунна чөкөйүн деп ошенти бер Манас. Каража камчыны кырмай калыбын берип, Нескарадай батырды төгө тартып жиберип, Нескаранын ошондо ото ташы дыркырап, калмак Кытай көп манжу качырып келди дыркырап, карданып камчылап, Кудай беттиң салбай кал, камап кирдиң эл Манас. Эмас колду салганда бары колду салганы, калганбаккай карыя кары колду салганы. Эмас хандын кырчоро кыятып жатып калганы, Азиз хандын Алмабек ак балтанын чубагы, Манаска тейди балбаны улаканын сыргагы, аралап бөлөк салганы. Арстандарың ошондо Кытайга салып жаңжалды, уйгу туйгу түшүрүп түнө чогу жетерде, карагалмак Кытайды түгөл кырып кетерде. Оракыр менен мускендекер коңурбай Нескараттан түшө калышып, аттарын тартып калганың. Коңурбай ошондо мойнуна камчы да салганың. Азамат Ашыңа келип көч кылып, айыпкер болуп калыппыз. Бул айыпты кечиңиз кечпес болсоң, айыптың айланайын Манасым. Алдамана кей баштады кесиңиз у. Азамат Сайылган калмактың түрөрөрүң ошондо, сеси жерге бүгүлдү. Сен канын көргөндөй Манаска жүгүндү. Калмак кыргыз теңдешип, кайра баштан элдешип, бузуп кетти тышташып, тамаша кептен башташып, журт ошентип турганда, көкөтөйдүн бок мурун күүгө келип калыптыр. Кайра баштан тирилип, тилге келип калыптыр. Ойго тоого маникер, ой жүгүргөндөй болуптур. Өлүп калып окуй кайрадан тирилгендей да болуптур. Азамат
Азамат, көз тийбесин Азамат, Диана мына бир кезде Сейд апа деген болгонда, Семетейчи Сейдин апа. Ошол апабыздагы Семетейди айтып көпүлдөп көп, ушул архивге көп манас ошолорду калтырып кеткен да Семетей апа. Мына сен айтканың да жакшы экен, дикцияң да жакшы экен, аткаруучулугуң да жакшы экен буйруса, сенде көп жакшы болот. Алдыда келечегиң кең болсун демекчибиз. Эми Акбарды көрөлү, Акбар. Акбардын турушу эле мынакей. Канкейдин жомогу. Аргын ыргыз элинде, окса дагы белинде, калбырөпкө жез канат, жилди күлүк минген ат, кызыл кырга колунда, кармашкандын жолунда, кийгендери кандагай, кыймылдары шандагай, балдары батыр кыргыздын үрдө үйүн оңгошкон, көчкөндө дөсүн оңношкон, келеңер чачпак кең сору, келини сонун кыргыздын, кызылдан кийген күрмөнү, кыргалай таккан түймөнү, жаш кайыңдай буралган, талчыбыктай суналган, жарагын алса жарашкан, кулачтап чачын тарашкан, ак калпактуу кызыл жок, алганына жарашкан, кызыл беттүү кымча бел, кыздары сонун кыргыздын, шалдырган кийсе байланып, жоо жарагын шайланып, касашкан калың жоо болсо, кара барчын айланып, темир калкан ботогур, улдары батыр кыргыздын, бейкут болуп жайлаган, белемчисин байлаган, кымыз менен айрандан кыңгылдаган балдарга, кымыз менен сүт берип, кыңырылып айланган, кемпири сонун кыргыздын, делеге итептегис жери жакшы кыргыздын, өзөгүн берген өздесе, эли жакшы кыргыздын. Аргын кыргыз ичинде утурмалдан жылкы көп, улуккандан тынчы көп, солуп жаткан уйку көп, жакасына сырты көп, жашыгынан бурчу көп, жанжыргаткан бурчу көп, элдеринде салты көп, экиленген марты көп, арамдары көрсөткөн, алдаганча дарты көп, айры төдүн ары көп, боз коёмдон түлкү көп, борсулдаган күлкү көп, жылкысынан улан көп, жылмаңдаган жубан көп, жыргап жүргөн улан көп, кеткенинен келген көп, базарынан кирбен көп, бараң атка мерген көп, айбалтыдан кылыч көп, айранынан кымыз көп, атаңалгы кыргызга акча турган жыбыш көп, карагагайын чери көп, Ахмат адам манат көп, атадан калган санат көп, жүз жанбаган батыр көп, батыр тапкан катын көп, өзүн суусу көп, өрдөкчүлүк кулсу көп, эми мына каркылдаган казы көп. Бара келди. Вай Азамат, мынакей. Дайым буйруса силерден келечекте жакшы улуу инсандар чыгат деген тилектебиз. Азыр дагы мына ушул эжекелериңерге дагы суроо бергим келип турат. Бул Манасты, манасчылык эми ошол жерде окуп аткан балдар, жалпы эле мектепте окуп атат арасынан тандап алдыңар да. Бирок ошо жалпы мектептин ичинде кызыккан балдар, кыздардын көп элеби? Бул эми шаарда өзгөчө да. Негизи эле бул манас таанууга мектептердеги окуучуларда азыр кызыгуу аябай 100% ушундай кызыгып окушат деп айта албайбыз да. Себеби дегенде манас таануу бул ирим катары киргендиктен көпчүлүк баа үчүн окуган окуучулар башка предметтерди кабыл алышпайт да. Ага бир күнү келсек, бир күнү келбей койсок деле болот буларга деген сыяктуу мамиледе кылган окуучулар да бар да. Анан аларга өзүнчө, аларга башкача метод менен сүйлөшүп, алар менен сабак өтөбүз. Мындай негизи аябай кызыгып, ошо манас дегенге түшүнүк алып, дайыма өзүлөрүн көрсөтүп жүргөн окуучулар алар өздөрү эле келишет да. Жалпы жонунан айта турган болсок, азыр шаардык мектептерде мурунка караганда кичине кызыгуу бар да. 50% деп айтсак болот да. Мисалы 100 балдык шкалада карасак 50% деп айтсак болот да. Мисалы үчүн бул манас таанууда биз деген мугалимдер, ирим жетекчилери көпчүлүгүбүз бул жана Көк Ашка коомдук фондунан ошол жактан тарбия алып чыгып, ошол жактан окуп билим алгандарбыз да. Анан бизде бири-бирибизден бөлүнүп, жок анын окуучусу, аны карабайбыз деген нерсе жок да. Бири-бирибиздин окуучуларыбызды карап, иш-чаралар болсо ээрчитип барып, өзүбүздүн билген билимибизди алар менен да бөлүшүп, эгерде алар аймактарда жанагындай иш-чаралар менен болуп калса, алардын ордуна сабак өтүп ушинте беребиз да. Мисалы үчүн бул жакта Акбар 38-гимназия окуу тарбия комплексинен булардын жетекчиси Нурбек Талантбеков агай, буларга дагы мен сабак бере берем. 35-мектептики Мусаулуу Төлөбек агай, алардын ордуна да барып сабак өтүп, бардыгына ушул бири-бирибизге
жардам беребиз да. Биздин жалпы максатыбыз бул балдарды ошо манас менен тарбиялоо, манастын идеологиясын киргизүү буларгачы. Ошол себептен биз бөлүнбөйбүз да. Кээ бир башка предметтеги мугалимдер сөзсүз түрдө бири-бирин атаандаш болушат, аларчы анын окуучуларынан менин окуучуларым тың чыксын дегенсипчи. Бизде андай жок да. Бизде манастын айкөлдүгүнө салып бири-бирибизге айкөлдүк менен мамиле кылабыз. Дайыма иш-чараларда эрчитип жүрөбүз. Жана да бул акбар айтып өткөн жана Нарында болуп өткөн фестиваль жөнүндө да кошумчалап айта кетейин. Бул Нарын шаарында болду. 4 март негизи бул Ак калпак күнүнө карата уюштурулган. Нарын шаарынын мэри Нурбек Байкелер уюштурушкан. Мында деген жалпы ошол республика боюнча 30 манасчыны алып барып алып келишти. Алардын жол киреси, тамак аш, жатакана бүт бардыгын өзү мойнуна алып мэрия жакшы уюштуруп берди. Булардан бир гана манасчылардан сырткары токмакындар барышты, ырчы чоорчулар барышты, комузчулар барышты. Анан негизги басым ушул элди манас угууга тарбиялайлык, элдер келип манас угуп кетсин деген максат болгон. Анан биздин окуучулардан ушу эң жашы болуп ушу Акбар барып келди. Чоң манасчы агайлар менен алар менен да тарбия алсын, алардын дагы жакшы жактары жуксун деген максатта Акбарды жөнөттүк. Жакшы барып катышып келдим. Атайын ошо мэрдин ыраазычылык катын алып сыйланып келди. Анан бул Диана жөнүндө да айта кетейин. Диана бул 2 жылдан бери республикалык манас айтуу боюнча жаш манасчылардын конкурсунда кыздар арасында дагы баш байгенин жеңүүчүсү. Быйыл дагы абдан 2020-2021 окуу жылы да абдан жемиштүү жыл болду. Диана үчүн жемиштүү болду деп айта алабыз. Себеби дегенде манас күнүнө карата ошол Бишкек шаардык мэриясы жыл сайын окуучулар арасында конкурс уюштурат. Ошол конкурста дагы баш байгени жеңип алган Диана. Андан кийин эле ошол манас күнүнө карата дагы республикалык жаш манасчылар конкурсу уюштурушту. Маданият министрлиги, Көй Кашка коомдук фонду, Манас академиясы биргеликте уюштурушту. Анда дагы кыздар арасында баш байгени жеңип алды. Андан кийин ошол Бишкек шаарынын ошол убактагы мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Түлүбаев Зарлыкович атайын чакырып, өзүнүн сыйын көрсөтүп, белегин тапшырып, грамотасын берип сыйлаган. Андан кийин эле мынакей 25 февралда Манас кубогу конкурсу болуп, ошондо дагы өзүн эң жакшы көрсөтүп, бардыгы 10дон упай алып беришти. Бул биз үчүн абдан жеңиш болду. Ислам жөнүндө айтсак, ислам дагы бул катышканына 1 жыл эле болду, Манаска катышканына 1 жыл болду. Бирок ошол аралыкта дагы өзүнүн дилгирлигин көрсөттү аябай. Негизинен бул исламдын чоң апасы абдан Манаска кызыгат. Ошол чоң энесине абдан ыраазычылык айткым келет. Себеби дегенде бүт конкурстарга чоң энеси өзү жеткирип келип, өзү карап ушинтип коштоп кетет да. Себеби дегенде окуучуларды конкурстарга алып барууда атайын биз мектепке барып, ата энесинен жолдомо кат алып, анан директордун уруксаты менен гана алып кетебиз да. Бул исламдыкы чоң энесине дайындап коебуз, анан өзү жеткирип алып келет да. Кызыгып дайындап. Ошол себептен бул бир аз эркерээк. Анан бунун эң биринчи чоң жеңиши мына ушул Манас кубогундагы болду. 1-орунду алып, ошондо грамота, медаль, акчалай сыйлыктар менен сыйланды. Чоң энеси аябай сүйүнгөн экен да. Аябай сүйүнүп кайттык. Ал эми Узарбек 35 жалпы орто билим берүү мектебинен Узарбек дагы катышканына жарым жыл болду, бирок ушунчалык дилгир окуучу, бүт сабактарынан да 5 окуйт. Манаска дагы абдан өзүнүн классташтарына абдан жакшы сабак өтүп бериптир. Манас темасында ал жөнүндө биздин эжелерибиз айтат, аябай жакшы сабак өтүп берди деп. Жана бул республикалык жаш манасчылардын конкурсуна катышты. Ошондой эле жана Бишкек шаардык Манас кубогунда конкурска катышып 1-орунду алган окуучубуз. Абдан сыймыктанып, мектеп жааматы дагы аябай сыймыктанып аткан учур. Ата энеси да абдан жакшы көңүл бурат Манаска, чалып кайра ыраазычылыгын айтып аябай ушинтип турат да. Анан ушундай колдогон ата энелер көп болсо, мектептердеги окуучулардын кызыгуусу да көп болот да. Азыр көпчүлүк ата энелер деле Манас ал кружок ага жөн эле убактын коротуп барбай эле кой дейт да. Негизинен бекер өтүлөт, эч кандай акча деле алынбайт. Анан бирок ошо бекерге деле ата энелер жөнөтпөйт да. Жөн эле барып келе бересиң, эмнени үйрөндүң, сенден манасчы чыкмак беле дегендей дагы ата энелер бар да. Эгерде ата энелер ушулардын ата энесиндей болуп көңүл бурса, бүт мектептерде Манаска болгон кызыгуу абдан жогоруламак деп ойлойм да. Жакшы, Алина сизде. Бул негизи эле Манас ааламына жөнөкөй окуучу катышпайт. Сөзсүз түрдө кандайдыр бир кызыгуусу өзгөчө же ушундай үйүнөн ошого багытталып тарбия алган балдар катышат.
окуучуларды да бирин ошентип өзү каалоосу менен издеп келип катышкан окуучулар дагы бар. Анан жанагы мындай класстарды кыдырып издегенде алдыңкы жакшы окуган окуучулардан да тандаганга аракет кылабыз. Эң биринчи бул эми ийримдин алдыга жылышы деген колдоо менен болот эмеспи? Мен эң биринчи ыраазычылыкты ошо өзүмдүн мектебимдеги директорума, уюштуруучулук жамаатка айткым келет. Себеби мен ийримди жаңы уюштуруп 2018-жылы окуучуларды топтоп баштаганда булардын колдоосу абдан күч болду. Себеби биздин директорубуз Чекирова Заткан Бакировна бул Манаска деги эле маданий иштерге аябай кызыккан инсан өзү. Ошон үчүн бул окуучулардан кандайдыр бир мыкты манасчы чыгып кетпесе дагы ошол иште бугуп жаткан өнөрлөрү ойгонуп, ошол кружок ийрим аркылуу ошол окуучулар өзүн өзү көргөзүүсүн, ошон менен бирге мектепти алдыга алып чыгуу максатында абдан чоң көңүл бөлүп жардам кылды. Андан сырткары бул ийримге болгон ата-энелердин көз карашы бул аябай олуттуу маселе мен үчүн. Себеби окуучуларды көндүрүп, кызыктырып, манаска алып келип ийримге катыштырсаң, окуучу өзү тартылып турган күндө дагы айрым ата-энелер бар. Сен эмне кыласың дейт. Алар заманбап көз карашта караган ата-энелер манастан көрө информатикага катыш, манастан көрө математикага катыш. Эмне кыласың? Бул илгерки заман деген көз караштагы ата-энелер бар. Андан сырткары жок, балам сен өткөндү бил, тарыхты бил деген ата-энелер да бар. Биз болушунча туура багыт берип, туура түшүндүрүп, кызыктырганга аракет кылабыз. Асель айтып өткөндөй эле бул окуучулардын ийримге чейин эле өзлөрү дилгирленип кызыгып кене дейинен айтып жүргөн окуучулар бүгүнкү күндө ийримге катышкандан кийин өзлөрүнүн талантын андан ары өркүндөтүп, өстүрүп, бүгүнкү күндө ошо ийгиликке жетип аткан окуучулар ошолор десем болот. Алар албетте мектептин, ата-эненин, мугалимдердин колдоосунда. Жакшы, мына көрүп аткан урматтуу телекөрөрмандар, чындыгында бизде мамлекеттик улуттук долбоор бар. Ошонун негизинде ЛТР каналы дайыма шаршемби күнү ушул Манас боюнча 1 сааттык эфир бөлүп берет. Ушу жаңыдан манас айтып аткандар, жаңыдан таанылып келаткандар, тегел атактуу манасчылар, ал эмес профессор, академик, кандидаттардан бери ушул келип манас боюнча сүйлөп, айтып, айтышууну кирип келип чыгып атышат. Андыктан бул нерсе дагы да болсо көңүл бурулуп аткан нерсе дейбиз. Мына Көй Кашка уюму ошол Кыргызстан боюнча Нурбек, Белек, Төлөбек деген мыкты манасчылар чыгып уюштуруп атат. Саякбай фонду бар, дагы көбөйө баштады буйрус. Ошол фонддор, деги эле уюмдар азыр манас боюнча кыргыз улуту дагы бийиктиктерге жетсе деген. Сиздерде мына кыздар бар, жаш ушул окуучуларды үйрөтүп аткан. Балким сиздер деле ойлосоңуздар болот. Биз эмне чуркап жүрөбүз? Биз деле башка бир предметтен айлыгы көбүрөөк жакта иштесек болот беле деп кетип калсаңыздар, анда булар ким үйрөтөт эле, кантип чыгат эле, анда бул жерге студияга келбейт эле деген. Мына ушундай эжекелердин да эмгегин баалаш керек, чоң эненин эмгегин баалаш керек силер. Байгеден бөлүштүң анан чоң энеге бердиңби? Азамат мына ошентип олтурса, анан бири-бириңиздерди угуп олтуруп деп классташ досторуңуздарды тартып келиңиздер манас айтып, мына китептин мына жерин ачсаң окумуш, кинодон да жакшы жери бар, кызыктуу, манас атабыздын күчтүүлүгүн карачы деп ушинтип тартыш керек, Узарбек. Мен дагы ошол силерге өзгөчө дагы суроо бергим келип атат. Деги эле өзүңөрдүн окуучуларыңар айылга барып калганда деле, айылда деле манаска кызыккандарындай азыраак дем. Силер шаарда окуп, айылга барып атканда каникулдарда аларга манас айтып берсеңер таң калат болуш керек. Шаарда окуп жүрүп манас билесиңби дегендер да болотпу? Биздин класстагылардан манас ийримине катышкандар аябай аз. Бир ошол манасчылардын атын айтып же манас айткандарын көргөзсөң, эле барча деп эле кетип калышат да, жөн кызыкпайт да. Анан кийин өзүм санжырага да жакшымын, санжыраларды илгерки тарыхтарды окуганга кызыгам. Сен айтып берсең алар кызыгып угуп калышабы? Жакшы экен дейт да, анан кайра оюнга кирип кетет да. Анан класс жетекчибиз да айттырган, биздин
класстан да мен балдарга өзүмдү айтып бергем. Азамат. Жакшы, Азамат, Акбар, сен кандай, сен мына дегеле ушул Манаска кызыгуу, кийин келечек жолуңда Манасчы болоюн деген оюң кандай, кесиптин ээси болоюн деп окуп аракеттенип атасың? Жакшы. Азыр Манас боюнча ийримдерде катышып, Манас айтып жүрөбүз. Эжейлер менен Фестивалдарга барып, кызыгуулар арта баштады. Жана башкалар ушул. Кийин кайсы кесиптин ээси болгуң келет? Азырынча ойлонуп элекмин. Ойлонуп элексиң, бирок Манасты таштабайсың. Манас айта бересиң. Дагы кеңейтип, чоңойтуп, Азамат, Диана, сен да? Мен айтып өтсөм, азыр Узарбек айткандай эле, азыр биздин класста деле мындай Манаска кызыккандар аз эле, мындай кол менен санарлыктай эле 4-5 окуучу. Аларга дагы айтсаң кызыгат, анан Манас кружокко катышкандарга дагы аябай окуялар жагат. Бирок кайра эле ага кызыгуучулугу жоголуп кетет. Биз азыр ошондой эле, бул эжекелерибиздей болуп эле аларды Манас таанууга кызыктырып, тарткыбыз келет. Азамат ушул буйруса Манасчылыкты дагы кошо алып жүрөсүң, буйруса. Ислам деле ошондой болуш керек, Ислам. Чоң энең эмне дейт? Манас айтып бер. Үйрөнгөн Манасыңан айтып берчи, мен угайын деп үйдө. Айтып бересиңби? Ал жакта көпкө узак айтасың үйдө? Же чоң эне мен ойноп алайын, телефон карап алайын дейсиңби? Жок. Бейсиң, Ой, Азамат, мынакей силерде ушундай балдар көп болсун, досторуңарды тарткыла, Манас айткыла, Манастын томдуктарын ачып алып окуп бергиле. Ошондо баягы жан дүйнөгө Манас азыркы көбүрөөк кире баштайт деп ойлойбуз. Эми убактыбыз дагы аз калып атат, жыйынтыктала баштады. Негизи эле ушул Көй Кашка деген уюм бар. Тегеле Улуу Кыргыз Орду уюм болуп атат. Уюмдар көп, фонддор көп. Алар аркылуу дагы мындай сиздер аралашып жүрөсүздөр. Ушундай жеткинчектерге жардамдар болуп турат, айтылып турат, Манас. Бул негизи эле мынакей Кыргыз Ордо уюмунда бул Тайтебеш спорт мектеби деп айтылат. Кубанычбек Тезекбаев агайыбыздын мына ушул агайдын дагы Манаска кошкон салымы абдан чоң. Агайдын 30тан ашык окуучулары бар. Алар бир эле учурда спортту дагы алып кетишет, ошо менен бирге Манасты да айтышат да. Ошол спортко машыгып баштаганда, биринчи башталышында да Манас айтышат, кайра жыйынтыктап жатканда да Манас айтышат. Мына ушул Кубанычбек агай көптөгөн конкурстарды уюштуруп келатышат. Бул Манас кубогунда уюштурууга эң чоң салымын кошту. Улук Мурза өңдүү эң чоң манасчыларды тарбиялап өстүрүп келатышат. Андан сырткары мынакей Нурбек Талантбековдун дагы агайы болуп эсептелет. Мына ушулардын салымы абдан чоң. Ал эми Саякбай Манасчы коомдук фонду тууралуу айта кетсек, Саякбай Манасчы коомдук фондунун азыркы учурдагы төрагасы Рыспай Исаков агайыбыз. Агайдын да абдан салымы чоң. Мына азыр Чыңгыз Айтматов жана Манас академиясы түптөлдү. Мына ушул академиядын атайын өзүбүзгө кабинет бөлүп берген манасчыларга ошол ал жака келип Рыспай агай өзү баш болуп, Назаркул Сейдрахманов атабыз, Асаналы Калил уулу, Замир Баялиев өңдүү манасчылар келип күндөрдү бөлүп алышат. Бир күнү сен, экинчи күнү мен деп. Мына ушинтип келип окуучуларга Манас боюнча сабагы өтүп, тарбиялап жатышат. Алардын дагы салымы абдан чоң. Эгерде алар болбосо, алардын кеп кеңешин укпасак, биз эле Манас боюнча сабак берүүдө кыйналмакпыз. Себеби дегенде биздин өзүбүздүн кесибибиз кыргыз тилчибиз да, кыргыз тили адабиятынан мугалимбиз. Анан бирок биз кыргыз тили адабиятынан бербей, атайын ушу Манас ийримин жетектеп атабыз. Себеби дегенде мында окуучуларга ошол Манас деген нерсени түшүндүрүү, жайылтуу биздин башкы максатыбыз болуп атат да. Анан ошол себептен ушул жакты тандадык. Анан бизде негизи Манас боюнча атайын календарь пландарды дагы атайын ушул Саякбай фонддон түзүп берген, бардыгыбызга бекитип берген, ошол боюнча иш алып барабыз. Бизде негизи башка предметтердей болуп мындай окуу куралыбыз жок. Биз болсо атайын ошол Саякбай Каралаев, Сагынбай Орузбаков өңдүү манасчылардын атайын варианттарын, академиялык басылыштарын окуп,
алып, ошолордун ичинен талдап, окуучуларга жаш өзгөчөлүгүнө жараша түшүнүктүү болсун деп мына ошолорго бөлүштүрүп атайын өзүбүз сабактын материалдарын өзүбүз даярдайбыз да. Эгерде башка предметтер болсо, алар өздөрү китепте бүт бардыгы даяр, ошого эле таянуу менен өтүп, алардыкы жеңил да. Биздики ошол манастыкы өзүбүз түзөбүз, бүт бардыгын өзүбүз камтыйбыз да. Ошол себептен бул Манастаануу ириминин жетекчилерине рахмат айтыш керек деп айта алам да мен. Бирок азыркы учурда жакшы билим берүү башкармалыгынан дагы жакшы көңүл бурулуп калды. Ар бир мектептерде ошол манас кабинеттерин сөзсүз түрдө ачып бергиле, жок дегенде манас бурчтарын даярдагыла деп атайын мектептерге текшерүү келип атат азыркы учурда. Анан бардык мектептеги мугалимдер, жетекчилер таң калып атышат, эмне эле бул манаска мынча көңүл бурулуп калды депчи. Анан бир четинен биз аябай сүйүнүп атабыз. Ошолордун ушул нерсе биротоло аягына чейин текшерилип, каралып, бүт мектептерде ошол манас кабинеттери ачылып берсе экен деп жатабыз да. Себеби дегенде азыр кээ бир чакан мектептерде кабинеттер жетишсиз да. Анан окуучуларды ортодо жанагы биринчи смендегилер экинчи смен болуп алмашкан учурда ортодон издеп кабинетти алып, бош кабинетке класска кирип сабак өтө калып, кайра кийинки смендегилер келгиче бошотуп берип, мына ушундай кыйынчылыктар да түзүлөт да. Кээ бирде учурда жыйындар залына өткөн учур болот. Мына ушундай кабинеттер жок болуп, ошол жетишсиз болуп атат. Эми буйруса ушул билим берүү башкармалыгы биротоло аягына чейин карап, текшерип, көзөмөлдөп кабинеттерди ачып берсе, мындан да жакшы болмок деп айтабыз. Анан эң салым кошкон ошо Көк Башка коомдук фондун айтабыз. 2013-жылы түптөлүп баштаган, Нурбек Талантбеков агайыбыз түптөгөн. Анан 2018-жылы документ түрдө, толук түрдө документ алып ачылдык. Анан бул жакта азыр Кыргызстандын аймактарында бардыгы жалпы 200дөн ашык мүчөсү бар. Алар дагы ошол аймактарда мына Бексултан Имашев манасчы баштаган жоон топ, булар Нарын облусунда мына мектептерде сабак берип атышат. Атайын кружокторду ачып атышат. Мына ушинтип канатыбызды өзүбүз деле ар кайсы эки жагынан чоюп баракелде бар болгула. Мына ушундай Манаска күйүп, Кыргызга күйүп аткан сиздерде уул кыздар бар болсун демекчибиз. Негизи ушундай Нурбектей, Төлөбектей, ошол эле Бексултандай деги эле манасчылардын бардыгына атын санасак калганы таанып калбасын. Бүткүл манасчыларга, ошол манас үчүн чуркап жүргөн сиздерге баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Кудайым буйруса ошол билим берүү башкармалыгы угубатса кою калып дагы ойлогон тилектерди ишке ашырат деген ойдобуз. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Айрыкча ушу жаш жеткинчектер манаска кызыгып, манас айта бериңиздер. Сиздер талыкпай үйрөтө бериңиздер, бар болуңуздар демекчибиз. Мына биздин убактыбыз дагы жыйынтыкталды. Эмне дейбиз, биздин эшигибиз ачык, дагы эмне ийгиликтер болсо байланышып келип туруңуздар демекчибиз. Ушуларды тарбиялап аткан ата-энелерине да чоң рахмат. Сиздерге да чоң ыраазычылык билдиребиз, бар болуңуздар. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүүбүз соңуна келди. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар.